Кыргызстандын жараны А. Абдибалиев аттуу адам Россиянын абактарынын биринде мөөнөтүн өтөп жаткан агасын сөөгү Украинадагы согуш майданынан келгендигин айтып, Суперинфо гезитинин редакциясына кайрылган. Басылма иниси берген маекти жакын арада чыгара тургандыгын белгилешкен. Эске салсак, Украинадагы Россиянын жарыяланган атайын операциясында активдүү катышып жүргөн ЧВК Вагнер тобунун жетекчиси Евгений Пригожин буга чейин Россиянын абактарында жаткан жарандардын кимиси Украинадагы согуш майданына бара турган болсо, абактагы мөөнөттөрү кыскара тургандыгын билдирген. Ал мүмкүнчүлүктү канчадан жана кимдер колдонгондугу азырынча белгисиз. Өткөн ишембиде Стокгольмдогу Түрк элчилигинин алдында Куранды өрттөгөн Даниялга ашынган оңчул катуу келишим партиясынын лидери Расмус Палудан президент Режеп Тайып Эрдоганды Швеция НАТОго кошулмайынча жаңы аракеттерди көрөрү менен коркутканын Aftonbladet жазды. Радикал басылмага анын жаңы экстремисттик аракеттердин ишке ашыруусу Швецияны НАТОго киргизгиси келбеген президент Эрдогандын өзүнүн көз каранды экенин айтты. Эгерде Анкара Стокгольмго НАТОго кошулууга уруксат берери менен, Палудан эч качан Түрк элчилигинин алдында Куранды өрттөбөй турганын билдирген. Саясатчы өткөн ишембиде Стокгольмдо Түркиянын элчилигинин алдында Куранды өрттөгөн ЖМКлар ал бул аракетине Швеция бийлигинен уруксат алганын жазышкан. Бул акциядан кийин Эрдоган Швеция НАТОго кошулуу үчүн Түркиянын макулдугун күтпөй эле койсо болорун билдирген.